Эфирде апта ичинде орун алган окуяларды камтыган күндөмү жыйынтык аналитикалык программасы назарыңыздарда. Студияда Айбек Исабеков, саламатсыздарбы? Дүйнөлүк экономикалык оор кырдаалда барыбыз бир муштумга биригип, ынтымакта иш алып баралы. Амбицияларыбызды жыйыштырып, позиция дебей, жалпы журтубуз менен биргеликте бул сыноону жеңип чыгалы. Кыргызстандын муфтияты маркумду узатууга ысырапкорчулуктун алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Анда ислам шариятында маркумду акыркы сапарга узатууда сөөк чыккан үйдө 3 күнгө чейин казан асып мал союлбай, тамак берилбей турганы белгиленген. Ош шаарында үй бүлөлүк салтанатты жана маркумду эскери үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча өлкө башчынын жарлыгын калк арасында жайылтуу иши уланууда. Алдыда ушул жана башка негизги окуяларга кенен токтолобуз. 7 март дүйшөмбү дүйнө коомчулугу дүрбөлөңгө түшүп турганда жалган маалыматтарды таратуудан алыс болуңуз. Мындай билдирүүнү президенттин маалымат катчысы Ербол Султанбаев соңку убактардагы окуялар, анын айланасындагы талкуулар боюнча атайын кайрылуу жасап жатып айтты. Камчыбек Ташиев Гүлжан Абдыразак кызына үй куруп берди. Сузак районунун Барпа айылынын тургуну Гүлжан Абдыразак кызы 1997 жылдан бери бөйрөк оорусунан жабыркап келет. Жакындарынын болгон мүмкүнчүлүгү менен бир топ медициналык мекемелерде дарыланган. Өлкө боюнча бир аптада 19 миңден ашуун жол эрежесин бузуу катталды. Эреженин көбү айдоочулардын мас абалында унаа башкаруусу жана жөө жүргүнчүлөрдүн эрежени толук билбегендиктен келип чыккан. Эми ажылыкка баргандар Сауд Аравиянын Жедда шаарына Ош эл аралык аэропортунан түз уча алышат. Алгачкы каттам менен 6 мартка караган түнү 134 жүргүнчү учуп кетти. 8 март шейшембе. 8 март күнү Камчыбек Ташиев тарабынан дээрлик 30 жылдан бери салтка айланган баатыр энелерди сыйлоо аземи өткөрүлдү. Жалал Абад шаарында уюштурулган майрамдык иш-чарага миңден ашык баатыр энелер катышып сыйланды. Сузак районунда багбан байбиче фундук өстүрө баштады. Аталган дарактын Кыргызстандын климатында өсүшүн байкаган соң эми анын көчөттөрүн көбөйтүүгө өттү. Баткенде жаа атуу өнөрүнө кызыккан кыз келиндер көбөйүүдө. Алар улуттук спорттун бул түрүн үйрөнүп, конкурстарга катышууну максат кылса, айрымдары балдарына үйрөтүшөт экен. Мамлекеттик салык кызматы УКМК менен биргеликте жүргүзгөн текшерүү учурунда Сокулук районунан алкоголдук ичимдикти жашыруун өндүргөн 3 цех табылганын маалымдады. 9 март шаршембе. 2022 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгүн 50% чейин көтөрүү пландалууда. Бул тууралуу жогорку кеңештин жыйынында социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Бишкекте батирдин босогосуна ташталган ымыркайдын абалы жакшы, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Ал эми баланы таштап кеткен эне табылып, учурда тергөө жүрүп жатканы кабарланды. Ош шаарында үй бүлөлүк салтанатты жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча өлкө башчынын жарлыгына калк арасында жайылтуу иши уланууда. ТКМ аппараттын колдонбогондорго 7500 сомдон 23 000 сомго чейин айыппул салынат. Бул боюнча салык кызматкерлери билдиришүүдө. Учурда адистер көзөмөл кассалык машиналар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. 10 март бейшембе. Кыргызстандын муфтияты маркумду узатуудагы ысырапкорчулукту алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Анда ислам шариятында маркумду акыркы сапарга узатууда сөөк чыккан үйдө 3 күнгө чейин казан асып мал союлбай, тамак берилбей турганы белгиленген. Кыргызстанда азык-түлүккө болгон баа кымбаттап жатат. Акыркы учурда Орусия менен Украинанын айланасындагы кырдаалдан улам доллар кескин көтөрүлгөн. Ага ылайык өлкөгө сырттан ташылып келинген товарлар күн сайын бааларын өзгөртүүдө. Жалал Абад шаарындагы социалдык кызматкерлер автобус каттамдарында бекер жүрө алышат. Эгер бул демилгени шаардык кеңештин депутаттары колдоп берсе, учурда бул боюнча иштер жүрүп жаткандыгы айтылды. Кыргызстандын аймагындагы менчик бала бакчалардын баары текшерүүдөн өткөрүлөт. 9 мартта билим берүү жана Кыргызстандын аймагындагы менчик бала бакчалардын баары текшерүүдөн өткөрүлөт. 11 март жума. Кочкор районунун борборуна Кыргызстанды 25 жыл жетектеген мамлекеттик ишмер Турдакун Усубалиевдин айкели тургузулду. Айкелдин ачылыш салтанаты 11 мартта өтүп, ага президент Садыр Жапаров катышып, куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Кыргыз-тажик чек арасында жыл башынан бери 2 ирет ок атуу коштолгон окуя орун алды. Кыргыз тарап чек арадагы окуяларды тажик аскерлери кыргыз чек арачыларына ок атышканынан башталганын айтып келишет.
Кыргызстанда социалдык тармактын кызматкерлеринин маянасы апрель айында көтөрүлөт. Бул боюнча өлкө башчы Садыр Жапаров 9 мартта жогорку кеңештин жыйынында айтты. Кыргызстандын мектептерине 900дөн ашык мугалим жетишпейт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Мамлекеттик мектептерге жүргүзүлгөн мониторингде жалпы 929 мугалим кем экени аныкталган. Дүйнөлүк экономикалык оор кырдаалда барыбыз бир муштумга биригип ынтымакта иш алып баралы. Амбицияларыбызды жыйыштырып, позиция дебей, жалпы журтубуз менен биргеликте бул сыноону жеңип чыгалы. Мындай сөзүн президент Садыр Жапаров депутаттарга кайрылып жатып айткан. Мамлекет башчысынын мындай чакырыгы өлкөдө орун алган кымбатчылыкка байланыштуу экени айтылып, өз кезегинде коомчулук тарабынан колдоого алынууда. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Амбицияларыбызды жыйыштырып, позиция дебей, жалпы журтубуз менен бул сыноодон татыктуу өтүү үчүн колдон келгендин баарын ыкчам түрдө ишке ашыруубуз мезгил талабы болуп турат. Президент Садыр Жапаров акыркы учурда болуп жаткан дүйнөлүк кырдаалга байланыштуу өлкө ичинде орун алган кыйынчылыктарды жеңип чыгууда бийлик бутактарын биримдикте иштөөгө чакырды. Доллардын кунунун көтөрүлүшүн, күйүүчү майга карата баанын жогорулашын, азык-түлүктүн баалары да барган сайын өсүп жатканын элибиз менен чогуу баштан өткөрүп жатабыз. Ушундай кыйчалыш убакта бизге эң оболу ынтымак керек болуп турат. Бизге капшабы тийип жаткан сырткы таасирлерди жумшартуу максатында бийлик бутактарынын жасаган иши менен айткан сөзү айкалышып, бир багытты көздөп, бир муштумга бириккендей иш алып барышыбыз абадай зарыл болуп турган чак. Мамлекет башчысынын биримдик чакырыгы түзмө-түз эл аралык кырдаалда өлкө тынчтыгын сактап калуу болуп турат. Мындай учурда өз кызыкчылыгы үчүн саясат жүргүзгөндөр тилин жана напсисин тыйыш керек дейт Тесенкул Исаков. Президент жөнүндө күбө бербейт, себеби мамлекеттин ичинде болуп аткан кырдаалды дагы көз салып турат. Саясаттын аркасы менен эмнелер гана болбой келатат. Менин гана оюм ишке ашса болду, калганы мага бар бирде гана калың элди пайдаланып, мына ушул күнгө жеттик да. Бардыгы тең Кыргызстандын өнүгүшүнүн жолунда болуш керек да, ою менен да, өзүнүн кылган иши менен да. Биздин мамлекетте жүргөн позициядагы биздин экономикабыз оңолсо болду, турмушубуз биздин алдыга жылса болду, башка мамлекеттен кем калбайлы деген ойдо жүрүш керек. Мындан тышкары өлкө башчысы Орусия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуяларда Кыргызстан калыс позицияны карманаарын билдирген. Бүгүнкү күндө Россия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуялардын кесепети дээрлик бардык мамлекеттерге терс таасир этип атканын көрүп жатабыз. Кыскасы, дүйнөлүк деңгээлде соода экономикалык коопсуздук, алака катыш жана башка чөйрөлөрдө абал кыйын. Айрыкча акыркы күндөрдө эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктогу кырдаал кескин курчуп баратат. Албетте биз кичинекей эле өлкөбүз, биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек. Дүйнө коомчулугу астында эч бир мамлекет өз алдынча саясат жүргүзүп кете албайт. Андыктан тышкы мамилелерди бекем сактап, эгемендүү өлкө катары ички өнүгүүнү да өркүндөтүү керектиги айтылат. Жогорку кеңеште абдан маанилүү бир ошол журттун, элдин лидери катары өзүнүн милдетин аткарды деп айтсак болот. Анткени ал киши биримдикке чакырды. Позиция болобу, пропозиция болобу, оппозиция болобу, ошол бардыгыбыз бир гана максатка баш ийип алдыга жылышыбыз керек деди. Анын себептери бар да. Кандай себептери бар? Биринчиден, жакында эле биз бүт дүйнөлүк баягы пандемия оорусунун азабын тартып келбедик 2 жылдан бери. Ошондо экономикабыз кандай начар болуп кетти. Эми анысы аз келген соң азыр дүйнөлүк масштабта согуш оту тутанганы турат. Айрыкча Россия менен Украинанын ортосундагы НАТОнун кийлигишүүсү. Ушулар дагы дүйнөлүк мурда болбогон чакырыктарды бизди дуушар кылып атат да. Ошондуктан биз бүгүн өзүбүздүн өлкөбүздү сактап калыш үчүн биринчи кезекте өзүбүздүн азык-түлүк программабыз реалдуу болуш керек. Биздин экономикалык башкалардан көз карандылыгыбызды азайтышыбыз керек. Эми толугу менен көз карандысыз жашоого мүмкүн эмес, бирок өндүргөн товарларыбыз өзүбүздөн экспорттолуш керек.
Өлкөбүздө кандай кыйынчылык болбосун ич ара биримдик аркылуу бутка турууга болот. Болгону баарыбыз бир багытта түшүнүү менен иш алып барышыбыз керек дейт Садыр Жапаров. Албетте, биздин биринчи приоритетибиз экономикалык потенциалыбызды мүмкүн болушунча сактап калуу болууда. Болгону бири-бирибизди сындап, кылдан кыйкым издебей, ишибизди илгерилетүүнүн үстүндө гана болсок деген тилек. Гүлдана Мумунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Кыргыз-Тажик чегарасында жыл башынан бери 2 ирет ок атуу менен коштолгон окуя орун алды. Кыргыз тарап чегарадагы окуяларды тажик аскерлери кыргыз чегарачыларына ок атышканынан башталганын айтып келишет. 10 мартта Тажикстандын чегара кезмети мурда колдонулуп келген жүрүү багытын өзгөртүп, чегараны кайтаруунун жаңы чегине чыгып алышканына карабай ок атышкан. 11 март күнү түнкү саат 3-кө жакын Ош-Баткен-Исфана жолунун Эки Таш жерлигинде кыргыз автоунааларынын ташпаранга алышкан. Натыйжада 20 мүнөткө созулган ок атышуу орун алган. Облус башчысы сүйлөшүүлөр бүтмөйүнчө аталган аймакка түнкүсүн каттабай турууну эскертти. Кененирээк аймактык кабарчыбыздын материалында. Кыргыз-Тажик чегарасында жыл башынан бери экинчи ирет ок атуу менен коштолгон окуя катталды. Тажик чегарачылары 10 мартта мурда колдонулуп келген жүрүү багытын өзгөртүп, талаштуу аймакка чыгышкан. Кыргыз чегарачыларынын эскертүүсүнө баш ийбей ок атышты. 11 март күнү да Ош-Баткен-Исфана жолунун Эки Таш жерлигинде кыргыз автоунааларын ташпаранга алышкан. Натыйжада 20 мүнөткө созулган ок атышуу орун алган. Облус башчысы сүйлөшүүлөр бүтмөйүнчө аталган аймакта түнкүсүн каттабай турууну эскертти. Азыр бир коркуп, бир кандайдыр бир жерге барып же барбай коюштун деп мен айта албаймын. Бүгүнкү күндүзгү мен айтып кетер элем, түнкүсү ушул Исфана Баткен жолунда, ушул Баткен областынын элдерине айтайын, мындай бара албай турсун. Себеби дегенде биз ошол жерде Эки Таш тараптан таш ыргытуулар болуп кетип жатат. Ошондон ошол маселени биз эртеге 12 мартта жолугушууда биз ошол жердин тагдырын чечишибиз керек. Эки Таш жерлиги мурдатан эле чегара чыр-чатактары катталган учурда кооптуу аймак катары белгилүү. Айрыкча чегарага чектеш айылдардын тургундарын коопсуз жайга көчүрүп чыгууда тоскоолдуктар болуп келет. Аксай айылынын айыл башчысы акыркы катталган окуялардан да жергиликтүүлөр кооптонуп турушканын билдирди. Январдагы окуяларда өзүңөргө белгилүү мына Капчыгай айылында көпүрө жок. Мен муну бир топ жетекчилерге да кайрылдым. Эвакуация мезгилинде биз жаш балдар менен өтө суукта өтө кыйналып кеттик да ошонун аркасынан. Азыр эми бул жаз келип бир жазгы талаа иштерин кылышка да элдин колу барбай жатат. Азыркы кечээки 2 күндүн арасындачы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн менен мына коңшу Тажик тараптан ар кандай провокациялар болуп атат, ок атуулар болуп атат, Ылдыйкы, Көк Таш айылдарында. Буга чейин чегара окуялары тургундар тарабынан болуп келген болсо, акыркы учурларда тажик чегарачыларынын ок атуусунан башталып отурат. Бул ачык эле тажик тараптын чагымчылдыгы экенин Ак Татыр айылынын тургуну Муктарали Калмурзаев айтууда. Чегара чечилбесе коопсуз жайларга көчүп кеткендер да болууда дейт. Мына Эки Таш деп ошол жерде таш ыргытып, эми бул мындай айтканда провокация кылып атат да бул тажиктерчи. Эмне себептен антип атат? Эч ким түшүнбөйт. Уже кооптонуп, анчамча эл чегарадан көчүп чыгып атат башка айылдарга, коопсуз жерлерге. Конечно, элге кыйын болуп атат да бул жердечи. Жаш балдарны, кары картаң аялдар, аксакалдарды эми көрүп атабыз да чыгарып атат да. Эми көп эмес анчамчасы алиги корккондоручу. 2 күн катары менен болгон окуядан соң облус башчысы Эки Таш жерлигин көзөмөлгө алуу боюнча тапшырма бергенин билдирди. Учурда абал туруктуу экенин айтат. Чегара кызматы күчөтүлгөн тартипте чегара тилкелерин кайтарышууда. Ошол жердеги Эки Ташты биз көзөмөлгө алуу, элдерге ошол жерде жөнөкөй мындай коопсуздукту камсыз кылып берүү максатында тапшырмаларды койдум. Баткен Исфана жолу азыр ачык, эч кандай мындай жол тосулуп же токтоп калды деген андай жок. Жалпысынан чегара азыркы учурда тынч, тиешелүү органдар жерлерин иштеп жатат. Чегарадагы болуп өткөн окуяларга байланыштуу 12 март күнү Тажикстандын Согди облусунун башчысы менен Баткен облусунун башчысы жолукмай болду. Жолугушууга бардык район акимдери, чегара кызматынын өкүлдөрү да катышат. Эскерте кетсек, чегарада тынчтыкты сактоо боюнча бир канча рет эки тараптын аксакалдары жолугушкан. Андан көп өтпөй акыркы окуя катталып отурат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Кыргызстандын муфтияты маркумду узатууга ысырап корчулуктун алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды.
Анда ислам шариятында марқұмды ақырғы сапарға узатууда сөөк чыққан үйді 3 күнгө чейин қазан асып, мал сойылбай, тамақ берілбей тұрғаны белгіленген. Учурда бұл жаатта түшүндүрүү иштери дин өкүлдөрү жана күч түзүмдөрү тарабынан да жүргүзүлүп жаткан учура. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы маркымды акыркы сапарга узатууда ысырапкорчулукту алдын алуу жөнүндө фатва чыгарды. Учурда президенттин жарлыгын жана муфтият тарабынан чыгарылган фатваны калкка түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Андыктан шарияттагы өкүмү кандай экендигин биз ошол дин кызматкерлери катары элге билдирүү максатында шарият негиздери менен, Куран аят жана хадистер менен фатваны даярдап коомчулукка сундук. Бул фатванын аткарылуусунан кабар бере турган болсок, муфтийнин дагы бир орун басарынын жетекчилигинде бир топ жумушчу топ Ысык Көл областынан баштап түшүндүрүү иштерин жүргүзө баштады. Ысык Көл областын түрө кыдырып түшүндүрүп келди. Буюрса эмки жумадан баштап башка аймактарга да биз дин кызматкерлеринен борбордук кеңсе деп коюп бердик. Дин башкармалыгынан тиешелүү адамдардан түзгөн жумуш топтор түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Аны менен сырткары Азирет муфтийдин буйругу чыккан 7 облус, 2 шаар, жалпы 9 кажатыбыз бар. Аларга, казыларга жана 59-60га жакын хатибияттар бар. Булардын бардыгына буйруктар жеткен. Фатваны элге түшүндүрүү иштери жума намаздарында, жөнөкөй намаздарда, аш тойлордо, эл чогулган жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Маркумду акыркы сапарга узатууда сөөк чыккан үйдө 3 күнгө чейин казан ашып мал союлбайт. Шариятта казан ашып мал союлбайт. Буларды баяндоо менен муфтият төмөндөгүдөй чечим чыгарган. Казалуу үйдө алгачкы 3 күн ичинде мал союлуп келгендерге дасторкон жайылып тамак аш берилбесин. Маркумга атап үчүлүк, бейшембилик, 40-лык жылдык өткөрүү бир дагы диний китепте айтылган эмес. Маркумду коюп жатканда жыртыш таратуу, кийит кийгизүү шариятта жок, күмбөз тургузуу, эстелик коюу, коргон айлантуу шариятта жок нерсе. Ысырапкерчилик, ага кете турган акчаны жетим жесирлерге, жакыр муктаждарга берсе, сообу пайдасы көбүрөөк болот. Фатваны аткаруу Кыргызстандагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп эсептелет. Президенттин үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча жарлыгын жергиликтүү тургундарга жеткирүү максатында профилактикалык түшүндүрүү иш-чаралары Ички иштер министрлиги тарабынан дагы өткөрүлүүдө. Ички иштер органдары тарабынан дагы өз кезегинде бир катар жумуштар жүрүп жатат. Тагыраак айтап кетсек, бул министрликтин тескемеси чыккан. Тескеме негизинде бардык жердеги ички иштер башкармалыктарына, ички иштер органдарына, райондук ички иштер органдарынын баарына тең тапшырмалар коюлуп, жаатында ушул ысырапкорчулукту алдын алуу боюнча элге, калың атмарга толук кенен кесирип түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча бул максатта бизде бардык райондордо милициянын көчмө кабылдамасы деп аталган мобилдүү автоунааларыбыз бар. Ошол эле учурда коомчулук президенттин бул жарлыгын колдоорун айтып, ысырапкерчилик элдин социалдык экономикалык жашоосуна терс таасирин тийгизип жаткандыгын белгилешет. Эми туура эле го дейм. Эми себеби адамдардын көбү эле бул нерсеге өзү каршы. Бүт эле инсанияттын бардыгы өзү каршы буга. Эч кандай буга бир тыюу салган, бир неме кылган жерлерин бир колдогон адамды көргөн деле жокпуз. Кудайга шүгүр, эми азыр бардыгында түшүнүк бар. Бирок сойгон адамдар деле өздөрү нааразы болуп соётпайбы? Негизинен бул туура деп эсептейм. Өтө эле ысырапкорчулук. Жана 2-3төн, жана 1 жылкы деле ордук кылат. Мындай жеңилирээк майда бир кой болобу, ушундай кылса, мисалы үчүн эми алыстан келген тууган уруктар болот да. Ошолорго чай бериш керек дегендей. Ушул нерсеге кошулам, 100% кошулам да. Өтө жакшы. Туура чечим чыгарган. Бийлик жагынан дагы, муфтият жагынан дагы туура бир келишим менен туура чечим чыгарды да. Элге айтсам, колдон келишинче өз мисалы тууган жактан өтүп кеткендер болсо, мисалы өкмөт жактан дагы айтып атышат, муфтияттан дагы айтып атышат. Буну туура эле кабыл кылыш керек да. Ысырапчылыкка анан бул жагы айтып кеткендей, андай этке баргандай сыяктуу болуп калды да. Мен бул эмени уккандан бери Садыр Жапаровдун выступлениясын эмелерди уккандан бери туура чечим деп атам. Эң жогорку жактагылар айтып аткандан кийин жөнөкөй адамдар деле түшүнүш керек. Бул туура чечим. Анан себеп дегенде бирөөнүн бирдемеси өлсө, малы жок болсо да карыстап алып, анан союп атпайбы? Закондон иштетилип чыгарылган нерсеге биз макул болдук да, мындай жакшы эле көз караштабыз.
Ошондой эле маркумга соо алып берүү тамак аш менен гана чектелбесин. Коомчулукка пайдасы тие турган мечит, медресе, мектеп, оорукана сыяктуу мекемелерге керектүү жабдууларды алып берип койсо, сообу андан дагы көбүрөөк болору кошумчаланган. Маркумду акыркы сапарга узаткандан кийин бир күндү белгилеп эмес, карыз албай шартына жараша ыйыксан кылуу соо иштерди аткаруу талапка ылайык экендиги айтылат. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, регион. Ош шаарында үй бүлөлүк салтанатты жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча өлкө башчынын жарлыгын калк арасында жайылтуу иши уланууда. Кезектеги профилактикалык иш-чара Керметоо аймактык кеңешинде болуп өттү. Анда жергиликтүү тургундарды той аштардагы ысырапкорчулукту токтотуу жана ага жол бербөөгө чакырып эскертүү берилди. Толугураак Асель Сыдыкованын материалында сөз болот. Катар 15 машинадагы ЗАГСтар Ош шаарында ысырапкорчулукту болтурбоо жана алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери улантылууда. Жергиликтүү бийлик өлкө башчы Садыр Жапаровдун үй бүлөлүк салтанатты жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү жарлыгын ишке ашыруу максатында калк арасында көзөмөлдү күчөтүүдө. Ага ылайык калаада күн сайын атайын профилактикалык иш-чаралар жүрүүдө. Кезектегиси бүгүн Керметоо аймактык кеңешинде болуп өттү. Бундай иш күндөн күнгө уланып атат, күчкө кирип атат. Президентибиздин жарлыгын Кудай калса аткарабыз, аткарышка биз аракет кылабыз, элдер түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мисалы үчүн чоң ресторан, кафелерде баягы өткөрүп аткан той чаралар, баягы Куран окулуп аткан мезгилдерде ал жерде андай чоң эмелер союлбай атат азырынча. Эми азырынча анча-мынча союлуп атат, аларды токтотууга биз аракет кылып атабыз. Өлүм айтпай келет да булчу. Кокус ошондой ар бир адамдын жамандык башында бар да. Бирөө атасы же энеси өлүп отурса, ал жерде ошондой чоң нерсени союп жеп отуруш бул өтө уят нерсе. Себеби анын башында кайгы турса, башка турса, бир жылкыны союп, же болбосо бир чоң өгүздү союп жеп кетиш бул өтө туура эмес деп ойлойм. Мэрия тараптан, губернатор тараптан, аким тараптан, айыл өкмөттү тараптардан колдонсо, бул ишке ашып кетет. Бирок муну ашырыш керек да. Бул нерсени бир эле айыл өкмөттөр же аймактык башкармалыктар эмес, буну жалпы эл чечиш керек. Себеби биздин аксакалдар эле чечип кое турган нерсе да. Бир мисал кылып кетейин, мен 5 күнү мына партсъездде менин группалашым бар эле, ошол жылдыкка чакырды эле. Аксакалдары жакшынакай кылып эле бир кой сойдуруп 10 килограмм аш менен мыймандарды узатып коюптур. Себеби айылдын аксакалдары келип эле, сен сойуш сойсоң биз барбайбыз. Жалпы батада кылбайбыз деп койсо, ошол адам сойбой калат экен да. Эл өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Шариатта ысырапкерчиликке жол берилбейт. Мындан улам диний ишмерлер да президенттин жарлыгын колдоого алып, жума мечиттерде элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Жыйынтыгында Ош шаарынын казысы Байдулла Ажы Сарыбаев калктын 90% бул жарлыкты кубаттап жатканын билдирди. Өлүк өлгөн үйдө даам тартыш, ошол жердеги тойго айланып кетиш, ошол сөөктүн кадыр барксыз калышы, кала берсе ошол жерге келген адамдардын той катары колдонушу өтө терс көрүнүш. Шарият бул нерсеге тыюу салат. Ошонун эле катарында катар машиналарда ЗАГСка чыгып, жана ресторандарда миңге чукул адамды чакырып дасторкон жайып, келген адамдардын каалоо тилек кыла албастан атың өчкүл арак менен ушул кош айтышы, бул жалпы дасторконду, ак батаны жана анын акыбетин, ахиретин бир гана чөктүрөт, адамды максатсыз калтырат. Ошон үчүн мен сиздерден суранам, ушул ысырапкорчулукка жол бербестен, ошол ысырапкорчулукка сарп каражат кылган акчаны жолдорубузга, мектепке, медресеге, мечитке, көпүрөгө, жолго, жетим жесирге, карыялар үйүнө иштетсек, эң бир туура сарп каражатты сарпталган болот деп эсептейбиз. Указ жакшы болду. Эмнеге дегенде кыш узатуу дегенде juda орчу эле болчу эле да. Бул нерсеге биз 100% бардык аксакалдар, эл, аялдар, бар адамдар колдоп атат. Жарлыкка баш ийбегендерге мыйзамда атайын жаза чектелген эмес. Ушул тапта милиция кызматкерлери жарандарга эскертүү иш-чараларын гана жүргүзүү менен алек. Ага баш ийбегендерди жоопкерчиликке тартуу боюнча сунуштар, атайын жоболор иштелип жатканы маалымдалат. Чараларына карабай эле мал жаныктарды акча союп, ушундай иш-чараларды өткөрө тургандарга биздин мыйзамдарга бүгүнкү күндө конкреттүү бир жазалар чектелген эмес. Бирок ички иштер органдары, жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте ушул
кандайдыр бир жазуу чектөө боюнча сунуштарыбызды берип жатабыз. Менимче бул жарлык, бул указ башталышы гана, мындан ары дагы кошумча дагы бир уландылары болуш керек. Азыр мына бир эле улуулар эмес, жаштар дагы өздөрү эми анча-мынча кайчы пикирлер дагы жаралбай койгон жок. Эми биз ушунча балдарыбызды бактык эле, ушунча өмүр жашадык эле, бизге ушундай мал союлбай же башка болбой ушундай узап кетебизби деген, бирок көпчүлүк эл туура кабыл алып атат. Анан мен айтат элем, баягындай чоң чыгымга уже көрүнүп байкалып турат. Эми такай ошону азыр биз убактылуу жобону иштеп чыгып жогору жакка жибергенбиз. Ал жактан жогорку кеңештен бекитилип, ал боюнча кесе дагы күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзөбүз. Белгиле кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров жогорудагы жарлыкка үстүбүздөгү жылдын 24 февралында кол койгон. Анын аткарылышын көзөмөлгө алууну жергиликтүү бийликтегилерден баштап ак үйдөгүлөргө чейин тапшырган. Өлүм болгон үйдө мал союлушуна тыюу салган талап колунда барына же жогуна карабай баарына бирдей колдонуларын эскерткен. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. 8 март күнү Камчыбек Ташиев тарабынан дээрлик 30 жылдан бери салтка айланган баатыр энелерди сыйлоо аземи өткөрүлдү. Жалалабад шаарында уюштурулган майрамдык иш-чарага миңден ашык баатыр энелер катышып сыйланды. Майрамдык иш-чара дүйнөдөн көзү өткөн жалпы энелерге, баатыр энелерге Куран окуу менен башталды. Салтанатка белгилүү өнөр адамдары да катышып, апаларга ыр белектерин тартуулашты. Камчыбек Ташиев тарабынан дээрлик 30 жылдан бери 8 мартта баатыр энелерди сыйлоо аземи өтүп келет. Бул жылы да миңден ашык баатыр энелер чогултулуп, адатка айланган майрамдык салтанат уюштурулду. Аземге Камчыбек Ташиев катышып, куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мен сиздер менен ар дайым айтып келем, дагы бир ошол сөзүмдү кайталаймын. Сиздер менен жолукканда мен ошол кубанамын. Сиздер менен жолукканда ошо апамды көргөндөй болуп, өзүм дагы сүйүнөмүн. Сиздер менен мына 30 жылдан бери ар 8 мартта жолугушабыз. Ушул сиздерге куттукташабыз, сиздер менен баарлашабыз дегендей. Ушул күнү 8 март күнү мен бардык жумушумду, бардык жагын таштап сиздердин алдыңыздарга келем. Сиздерден башка, баатыр энелерден башка эч кимди мен куттуктабайм. Бир гана силерди куттуктаймын. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен, урматтуу апалар, баш ийип айтамын. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө баатыр энелерди сыйлоо салтанатын келерки жылдан баштап эки уулу улантарын билдирди. Быйылдан баштап ушул баатыр энелердин тоюну, баатыр энелердин майрамын өткүзүүнү өзүм тараптан токтоттум. Мына мен ушуну айтайын дедим. Себеби, урматтуу угандар, мындан ары мен ушул баатыр энелердин майрамын өзүмүнүн балдарымна өткүзүп беремин. Балдарым мындан ары ушуну өткүзүшөт. Ушу балдарымдан экөө чоңоюп калды. Булардын дагы үй бүлөлөрү бар, бала чакалары бар. Мындан ары эми ушу балдарыма тапшырамын. Кудай кааласа, булар ушул мени көрүп, менден үлгү алып, булар дагы мага окшоп 30 жыл баатыр энелердин тоюн өткүзсүн. 30 жылдан кийин балдарын өткүзүп берсин. Булар дагы ушу мендей болуп 30 жыл баатыр энелерден бата дуасын алсын, тилектерин алсын, жакшы ой тилектерин алсын. Мына 30 жылдан кийин мына ошол балдардын экөөнүн тең уулдары бар, ошол уулдары чоңоет, ошолорго өткүзүп берип, алар дагы уланып кетсин. Энелерге Ташиев тарабынан 1990 жылдардан тарта уюштурулуп келе жаткан сыйлоо аземдеринин архивинен көз ирмемдер тартууланды. Жылдыздардын коштоосунда ыр белектер тартууланып, майрамдык аземге келген ар бир энени Камчыбек Ташиев куттуктады. Адыктан Саймыр Бешекеев, агайыңыздарга чындык тилейбиз, келиңиздер апаларыбыз. Адат болуп калганда дайым күтүшөт, камчы чай берет. 8 мартта бизди куттуктайт деп, рахмат камчыга. Ден соолук каалайбыз, узун өмүр каалайбыз. Мындан дагы 30 жыл чай берсин, дагы 50 жыл чай берсин, ошону каалайбыз. Себеби маткерлердин баардыгына ушинтип жылга чай берет. Бергенине жараша Аллах Таалага жакшы
Berdi mına Kudayga şükür. Ömür versin, ozur versin. Bundan buyagına da işi ilgeri olsun. Daima. Kamçыбек Ташиев Кыдыршаевичтин ден соолугу да чың болсун. Эли үчүн, жери үчүн кылган кызматтарын Аллах Таала дагы бааласын, элибиз дагы бааласын, биз дагы баалайбыз. Taşıyıp Kamçıbek'e rahmat. Biz de buna bugünkü gününü eseplesek gün öte öğretiken 30 yıl bizge şu mayram toz berip ayaldarga. Rahmat. Dağı ömür uzun, densoğluğumundan arı 5 bolu versin. Özüm emi çoğoydum deyip baldarını ap gelip oşağa ötközüp emi mundan arı baldarı bizge mayram toz bere turgan boldu. Her daim şunday jakşılıkta jüre versin, el üçün iştey versin, enelerdi sıylasa, ateneden patalsa bala hiç kaçan jaman bolboydu. Денсаулықта бұлзатта бере берсе, düşün рахмат Ташиевке. Эми бүйнайын балдар сиреткен, аны да Кудай буйрса көрөлүбүз. Ооба, тиричилик болсун. Кыдыршаевич şu bizдің şunçalık özümüzdün balabızday kılıp sıylap netkenne rahmat, ömrü uzun bolsun. Bizin sıymığımız bolup jüre versin, ağarıp körsün. Ata eneler bunu enelerdi koldogon için Kudayım algılım da otat daima işi aldı da ola versin ha. Şu nerseni uyuşturan Kamçıbek Taşiyev ömrü uzun bolsun. Nemesi büyük bolsun, işi ilgeri bolsun. Başın taştan jarasın. Bizim Kırgızstandın jol borsu, arstanı deyiz. Daima görgünde, bugün candan görgünde aşıkça kuvanç menen gördüm. Бұл иш-шараны келерки жылдан баштап Камчыбек Ташиевдин уулдары тарабынан улантылмакчы. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Аскар Маматисаков, Регион. Бүгін өлкө аймағында ишембилик болуп өттү. Ага мекеме ишканалар, окуу жайлар, аймактык башкармалыктар жана тургундар катышты. Ал эми Жалал-Абад облусунда да ишембилик өтүп, ага президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү баштаган жетекчилер жана мекеме ишканалардын кызматкерлери ишембиликке катышып, көчөттөрдү отургузушкан. Буга чейин Жалал-Абад шаарында 3 айлык ишембилик жарыяланган болчу. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Жалал-Абад облусунда массалык көчөт олтургузуу акциясы жана ишембилик өттү. Иш-чарага президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев баштаган жетекчилер, мекеме ишканалардын кызматкерлери жана тургундар катышты. Мындай демилге президенттин 2022 жыл тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жүргүзүлүүдө. Быйылкы жылдын өзгөчөлүгү биз ар бир районду, ар бир мекеме ишканага бөлүп берип атабыз. Бүгүнкү күндө картасы менен канча көчөт тигилет бизге ар бир аким берет. Биз ошол боюнча күздө кабыл алабыз. Азыр эмес, күздө. Ошол бизге берилген 1000 көчөт тиккен болсо 1000 көчөттү күздө кабыл алабыз. Бул боюнча бардыгына тийиштүү тапшырмалар берилди. Бак дарактардын көчөттөрүн тигүү экологиялык туруктуулукту сактоого жана айлана чөйрөнү жашылдандырууга түрткү болору айтылды. Сузак районундагы номер 97 орто мектебинин короосуна 200дөн ашуун көчөттөр тигилди. Сузак район билим берүү мекемелеринде бардыгына бүгүнкү күндө көртөндүрүштөр жүрүп атат. Көртөндүрүштөрдүн эң негизги биринчиси балдарга мына даракты кантип чоңойтуу, кантип өстүрүү, ошо менен бирге мектеп менен садиктен айланасын баягы көртөндүрүү максатында болуп атат. Бул бир жагынан көртөндүрүү, экинчи жагынан акыркы мезгилдерде өзүңүздөр билгендей окуучуларыбыздын көп ысык тамак өткөн, ошо ысык тамакка баягы жашылча витаминдер менен алма менен кийин камсыз болот деген ойдобуз. Буга чейин Жалал-Абад шаарында 3 айлык ишембилик жарыяланды. Анын алкагында коомдук жайларда дарактардын жана гүлдөрдүн көчөттөрү олтургузулат. Шаар көчөлөрү, тротуарлар оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, жол четиндеги турак жайлар актап сырдалып, сел каналдары тазаланары маалым болду. Жалал-Абад шаарындагы шаарыбыздагы көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарба департаменти менен биргеликте көчөттөрдү ишкананын жетекчилери, шаардагы ишкананын жетекчилери менен биргеликте биз көчөт отургузуу мынакей бүгүнкү күндөн башталды. Бул 3 айга чейин уланат, көчөт отургузабыз, шаардын тазалыгын карайбыз. Буга улай эле Жалал-Абад шаарында жашылдандырууга даярдыктар жүрүүдө. Учурда шаар аймагына эгиле турган 10 түрдүү гүлдөр даярдалып, көчөттөрдү сатып алуу иштери жүрүүдө. Быйыл шаардын экологиялык абалына жараша салкындык берүүчү дарактардын көчөттөрүн отургузууга басым жасалыптыр. Апрелдин алгачкы аптасынан тарта гүлдөр каладагы белгиленген жерлерге олтургузуулары мерчемделүүдө. Биз салкыны бар
элге салкын болсын деген максатта ушу каштан, дууп көчөттөргө, можжевельниктерге неме берип атабыз. Эми можжевельниктер билесиңер, буларда да кислород жакшы чыгат, но бирок шарды көркүнө көрк коша турган декоративный дарактар деп эсептейбиз. 5000 түп павлония көчөттү 5 аймакка бөлөбүз, 5 управага бөлүп, ошо Тайгарайып аймагына, Достук районуна, Курманбек аймагына, Чыңгыз Айтматовго и Спутник кичи шаарчасына бөлөбүз. Ошо жерлерге келет. Жашылдандыруу чарбасына быйыл 23 миллион сом бөлүнүп, анын 4 миллиону көрүктөндүрүүгө жумшалмакчы. Көрүктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасы өткөн жылга салыштырмалуу 50%га көбүрөөк гүл эгүүнү пландап жатат. Кала боюнча 35 000 даана дарактын көчөттөрү олтургузулат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Айбек Исабеков болдум. Демалуу күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.